Assalamu alaikum deyт. Менин суроом жок, өтүнүчүм бар дейт. Азыркы учурда тойлордо жоолук кийгендер көп бийлеген видеолору таралууда дейт. Ошолорго насаат айта кетсеңиз. Аларга насаат айтуудан алдын ошондой видеолорду интернет булагына чыгарган видео блогерчилерге биринчи насаат айтып койсок туура болот да. Эмне сиздер ошондой видеолорду кесип чыгарып, ошолорго насаат айтабыз деп атасыздарбы? Имам Шафи'нин айткан сөзү бар. Мен насахака индал мала факат заммака дейт. Бүт элдин астында абириңиз төгүп насаат айтып атса, ал сизди жамандап атат дейт. Насаат айтуунун жолу бар, блогер туугандарым. Кээ бир блогер туугандар бар экен, бүт ошондой жерлерин кесип чыгарып анан сырттан акылдуу болуп өкүм сүйлөп. Ал насаат болбойт, акырын барып. Ал сиз жалпы элге шылдың кылып атпайсызбы? Чубак устазыбыз айтты го, жана Россия маселесинде мурда, устазыбыз көзү тирүү кезинде Россияда ошентип кыздарыбызды жанагынтип барып видеого тартып сабап, ал патриотизм эмес. Биз эркектер мыкты болсок ошол болору беле деген өзүбүзгө да суроо коюш керек. Биз мындай жоопкерчиликтүү эркек болуп атабызбы, жокпузбу? Албетте тарбия маселеси бар, атене, бирок биздин дагы күнөөбүз бар да эркектердин. Ошон үчүн муну кыздарга айтуудан алдын биринчи ошол блогерлерге айтышым керек. Туура ошондой болуп калып атат, кээ дагы туура эмес, бирок сиздер дагы аны араң турган өзү эле ырбатып үйдү көзү эле кылбаш керек да. Чылпагын алам деп көзүн алып албаш керек болот да. Анан албетте карындаштарыбызга ар бир сабакта айтып атпайбызбы? Эми мындай да бир нерседен коркуш керек. Мына Египет араб өлкөлөрүндө бул жок эмес. Эми ал окуган жерге ичкен кудукка түкүрүш эмес, мындай кейигендик да. Ошол кейип бизге келип калбаш керек деген таризде. Ибадат, жоолук бул адатка айланып кетпесин. Урматтуу апаларым мен апаларым деген апалар жаш кыздарга айтат деген максатта айтып атам. Жоолук адатка айланып кетпесин. Жоолук бул ибадат. Жоолук бул ибадат, Кудайдын парзы. Эч ким парз эмес деп айта албайт. Бул Куранда 2 жерде келген парз, бирок жакшынакай, тыкан, эли жерибизге өөн учурабагандай салынуу азыркы учурдагы биздин милдетибиз, анан ошого жараша жүрүм турум болуу бул дагы милдетибиз. Тойдо бийлегендер сабакка келбеши мүмкүн, интернет сабактардан көрүп калышаар деп үмүт кылабыз. Туура, эми алар тойдон бошобойт да сабакка кайдан келет эле. Бирок экинчиден, эми аларды биз басмырлап айтып аткан жокпуз, бирок ошол карындаштарыбыз той топуру көбөйүп баратат. Ал жерде бийлеш шарт эмес. Бул экинчи маселе, видеолордон кийин тамадаларга кайрылууда. Ушул азыр айылда да той өткөрүп, күнү ызы чуу кылып, тамадалардын иши жүрүшүп мода болуп калган экен. Ошол каары адамдарды жаштар менен бирге бийлетип, мындай ынсабы менен жакшынакай кылса бир жок, бирок чектен ашып кетпеш керек. Каары тиет адамдардын. Улуттук жүзүбүз шылың болуп атпайбыз башка өлкөлөргө. Башкалар кыла берсин, бирок биздин өзүбүздүн жакшы нарк маселебиз бар. Анан карындаштарыбыз жоолукка астейдил мамиле